Достар, бізде бүгін таң атпай жаштақай бір бейік сезімдерді даңазалаған эфиріміз болғаны қалды оқшайды, себебі қаншалық көп балалы болсаң, ошончолук үйүң кут береке конот деген жакшы сөздү утурлай. Бүгүн бизге келген Кадыровтар үй бүлөсүн тосуп жатабыз. Шамсиддин акебиз баштаган топту улантат Айзада эжекебиз мына жубайы жана мотурайган 4 бир аз уйкусаган байалган бөбөктөрүбүз. Салам достор, саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Манайыңыздар кандай? Бүгүнкү таңыңыздар кандай башталды? Эртемен кечинде окуганбыз. Кыздарды эртемен турууга барабыз десек, баардыгы уйкудан жакшы турушты бүгүнчө. Барабыз деп телевизорго чыгат экенбиз дегенде. Жакшы мына. Сиздер чындап телеге чыккандагы бир жүйөлүү себептери бар. Себеби бүгүн бизге эфирге мисалы Кадыровтар үй бүлөсүнүн 4 мотурайган бөбөгүбүз келип турса, андан сырткары дагы 6 уул кыздарыңыздар бар. Жалпы эсепте алганда 10 баланы бапестеп өстүрүп келе жатасыздар ушул күнгө чейин. Эң улуусу жигит 23 жашта экен. Азыркы тапта Лелек районунун Кулуңду айылы бизди көрүп жатса, биз саламдарды жолдойбуз замандаштар. Жана чындап көп балалуу болуунун түйшүгүн туура көрүп, өзүн көрүп атат окшойт. KG Group компаниясы бул инсандардын кыялын ишке ашырып, Бишкек шаарындагы Жакшынакай KG Group компаниясы курган турак жайлардын биринен 3 бөлмөлүү батир тартылган экен. Ошол себептер менен чакырып отурабыз. Чын жүрөгүбүздөн биз да куттуктайбыз. Рахмат. Канча болду жаңы конуштуу болгонуңуздарга? 2 жыл болду. Жаңы 2014 алганбыз. 2014. Бирок баягы булар курулуш бүтпөгөн байланыштуу ал бүтүп атат, жакын арада кирип калат деген үмүтүбүз бар. Жакшы. KG Group компаниясы силерди кантип таап калды? Мен айта берейинби? Айта бериңиз. Неме биз биринчи булар ошондой эң көп балалуу 40 жашка чейинки деген бир неме жүргүзгөндө. Ошону биз акция жүргүзгөндө, ошонун негизинде мен биринчи өзүм Жетиген деген журналынан окуп калгам да. Аны окуп калганга көңүлдө бурган эмесмин. Андан кийин чогуу иштеген жолдоштор аларды окуп калып, алар ошолордун демилгеси менен документ тапшырганбыз. Анан ойлогонбуз бизден да көп балалар чыгып калат деген максатта неме кылганбыз. Анан Кудайдын буйругу экен, ошо бизге ыйгарылып калды ошо негизинде. Ошо жашыбыз да ошого туура келип калды. 40 жашка чейинки деп неме кылган да. Ошол жерде неме болуп, биз ошол батирге ээ болдук. Негизи азыркы заманда мына ушундай белекке бекер батир берет экен, белекке автоунаа берет экен деген нерселерге биздин эл көпчүлүк учурда ишене бербейт да. А сиздер үйгө мисалы ээ болгондо, үйгө киргенде кандай сезимдер болду эле? Энди ал баягы бизге ошол киргенде эле эмес, баягы ошол сертификат алган негизде эле бир башкача сезим болгонбуз. Ойлогон эмеспиз, түшүбүзгө да кирген эмес да бул нерсечи. Ошондой иштерди аткарган ошол KG Group'тун башчысы Имамдин мырзага өтө терең ыраазычылыктарды айттык. Ал кишиге биз эле эмес, уккан кишилер бүт баардыгы ыраазычылыгын айтып жатат. Ошондой жигиттер көп болсо экен, ошондой инсандар не болсо экен деген жакшы ойлорун айткандар, тилек максаттарын айтып, бата тилектерин айткан аксакалдар болду, көпчүлүктөр. Ошол жаңы конушта сизге айрыкча ашканасы жакса керек, Ооба. Жакшы ашканасы. Жакшы. Болушунча билекти түрүп кириштиңер анан. Азыркы тапта Бишкек шаарында жаныңызда канча бөбөк жашап атат батирде? Азыр биз негизинде 8 бөбө менен жашап атабыз. Бир уулубуз, бир кызыбызды турмушка чыгарганбыз. Калганы өзүбүз менен чогуу. Эң сонун экен. Биздин бөбөктөр менен таанышып өтсөк анда. Атыңыз ким болот сиздин? Сиздики? Ажар. Жана эң кичинекейибиздин кичинекей бөбөгүбүздүн аты? Ажара. Эң сонун экен. Жакшы, айтыңыздарчы, ошол батирлүү болгондон кийин сиздер негизи жүргүзгөн ишиңер, кылып аткан жумушуңар Бишкек шаарында беле? Ооба. Канча жыл болуп калды ошол жака келгениңиздерге? Биз 20 жыл болду. Шаарга келгениңиздерге. Мен бул жерде белгилүү бир эле окуу жайыбыз бар, Ислам университети бар бизде. Ошол жерде мен сабак берем. Жакшы. Ошол 20 жылдан бери эмгектенем ошол жерде. Жатасыз. Негизи эле азыркы тапта байка билбейм каяктан келип жаткан шамал бул, бирок көп балалуу болуштан жаштар бир аз тартынган турат да. Анан сиздер бул нерсени такыр жокко чыгарып 5 эмес, 6 эмес, 10 балалуу болуп, очор-бачар болуп көпүрлөп турган учуруңуз бар. Ошол тууралуу жаштарга бир кайрылууңуздар болсо, айта турган кеп пикириңиз болсо. Бул негизи көп балалуу болуш өзү негизи баягы
Биз ойлогондой эмеспиз да, баягындай ошо көп балалуу болобуз деген өзү баягындай план түзөт го. 2-3 балалуу болуп, анан башка токтотуп, анан ошол турмушта кыйынчылык болот деген ой болгон эмес. Негизде биз мисалы бизнесмен деле эмеспиз да. Ошол ойго да келбептир да, ошо көп балалуу болсо кыйналып калабыз деген бир неме болгон эмес. Кудай Таала өзү ар бирине өзүнүн рызкын берет экен. Ошо рызкы менен төрөлөт экен. Ошо негизинде Кудай берди, ошо негизинде көп балалуу болуп калдык. Эң сонун экен. Эч бир ойлогонубуз жок. Сиз өзүңүз кайсы тармакта эмгектенесиз? Мен диний чөйрөдө эмгектенем. Ислам университетибиз бар бизде. Ошол жерде сабак берем. Айза иштебиз болсо бир кичинекей бала бакчанын директору болуп турат. Өзүнчө директор. 8 баланын башын бириктирген. Анда эмесе сиздердин кыялыңыздарды да ишке ашырган Кежигур компаниясына эжекем сизде балким бир эки сөз ыраазычылык айтып кетесиз. Кежигур компаниясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошо бизге окшоп кыргыз эл журтуна үй бере берсин. Жакшылыктарын чоң рахмат киши кылып. Рахмат, сизге рахмат. Ушул кылган бир баатырларча иш аракетиңиз үчүн биз сизге ыраазычылык айтабыз. Ушул 8 бөбөгүбүздүн мындан аркы турмуш жолу жогорулап, булар дагы балким учур келгенде дал ошондой өзүнүн дагы бир замандаштарына, бөбөктөргө жардам бере тургандай Кудайым ушул ыйманын сап, күч кубат роолосун деп айтып кетмекчибиз. Сиздерге байкем, эжекем терең ыраазычылык, таазим этебиз. Канышай жана жалпы теле көрүүчүлөр менен биргеликте жаңы ушул конушуңуздарда учур башары болуп, чындап жакшылыктар гана каалыган албетте. Негизи ошол биздин өлкөбүз ушундай жакшы адамдардын немеси менен сакталып турат да. Ошон үчүн Имамдин мырзага, ошол Кежигур компаниясына бардыгына биз жакшы тилектер айтабыз. Иштерине ийгилик болсун. Мындан кийин да ошо жакшы инсандарга, ошондой бир жетишпеген адамдарга жардамдарын узартып жүрө берсин. Биз энди билебиз, бир эле бизге эмес да, көп адамдарга батирлерди берип атканды болуп атабыз. Төртем төрөлгөн нарселерге да берди, да бир эки артисттерге берди, ушундай нерселерди. Биз ошо иштерин улантып, келечекте ушу кыргыз элине кызматын аябай өнүгө берсин деген. Туура айтасыз. Чоң рахмат сиздерге таң эрте келип абдан кызыктуу, бизде теле көрүүчүлөр үчүн айрыкча пайдалуу, жагымдуу маек куруп бердиңиздер. Жана ошондой эле Кежигур компаниясы чындыгында эле бир топ акцияларды өткөрүп келет. Алардын катарында мына ушул теле тармагында эмгектенген инсандарга дагы ушул батир бөлмө берүү маселеси акырындап чечилип келе жатат десек болот. Анда дагы да болсо сиздерди күтүп алууга даярбыз. Рахмат. Жакшы ийгилик ишиңерге. Рахмат сиздерге. Ал кишилерди батыр десе болот да, мындай айтканда. Ооба. Замандын мырзалары. Заманбап мырзалары. Чындап эл жигит эл четинде жол бетине деп баягы мурун бир жол келгенге айтып алса, азыркы учурда анча-мынча бир терс көрүнүштөргө каршы туруп, жакшы көрүнүштөрдү элге жайылткан, жакшынакай күч аракет максаты менен элге таанып отурган ошондой Кежигур компаниясына бүгүн ыраазычылык айтып отурабыз. Себеби байкебиз менен эжекебиздин жарык дүйнөгө алып келип, бапесте өстүргөн 10 наристе эми Бишкекте 3 бөлмөлүү үйдө жашап, окуп, билимдерин тереңдетип улантып жатышат. Биз эфирибизди улантабыз. Рахмат сиздерге да бир жолу, достор. Бир аздан соң көрүшөбүз.